Маданият кызматкери Алмаз Бегидинов 15 жылдан бери көз оорусу менен жабыркап келет. 2022-жылы алгачкы операциясын жасаткан. Эми кайрадан операцияга муктаж. Ага 4700 акш доллары талап кылынат. Үй бүлөнүн мындай каражаты жоктугунан кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Менин көзүмдүн көрбөй калуу себеби бул кровоизлияние деп коет экен. Кан толуп кеткен экен. Анан отслойка сетчатки бир көзүм болсо пигментная дистрофия деп коет экен. Анан эки көзүм бир көздөн бир көзгө берип жатып эле анан ушундай начарлап кетти да. Ошондуктан ошол ортосу бир жума аралык болот экен, эки көзүмдү тең жасаш керек болуп атат. Өзүмдө ошол каражат жок болгондуктан өзүм маданиятта эле иштеп келатам өмүр бою. Анан кайрымдуу жарандардан ушул кайдыгер карабаган жарандардан ушул сумманы сурап жатам да. Операция бул Кыргызстанда эмес, Өзбекстандын Андижан областында ошол жерде жасала турган болуп атат. Ал жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол операциянын жасалуу суммасы $4700 түзөт да. АКШ доллары менен $4700 биз таба албагандыктан кайрымдуу жарандардан азыр мен көзүм 20% көрүп атат. Эми ал 10%ке түшүрбөш керек экен. 10%ке түшкөндөн кийин кайра алар аны өйдө көтөрө албайт экен да. Калыбына келтире албайбыз дейт. Ошондуктан азыр жасаш керек болуп атат да. Ошон үчүн кайрымдуу жарандардан көмөк сурап жатабыз. Мен Алмаздын айылдашы болом. Алмаздын кошуналары сыяктуу эле жана айылдык кеңештин депутаты катары мен Алмаздын өмүр таржымалыгын, жашоосун жакшы билем. Алмаз өз кесибин аркалап маданият тармагында эмгектенип келет өмүр бою. Акыркы 5 жылда Токмок шаарындагы маданият үйүнүн кызматкери болуп иштеген. Алмаз энебиздин көз ооруга чалдыкканына 15 жылдан ашып кетти. 22-жылы эки көздөн көрбөй калгандан операция жолу аркылуу жардам көрсөтүлгөн. Бирок дагы экинчи этаптагы операция кылыныш керек болгон. Каражаттын жетишсиздигинен ошол операция кылынбай келет. Себеби Алмаз жубай экөө эле жашашат, экөө тең айлыктагы гана адамдар. Кошумча бир каражат кирешелери жок. Ошол себептүү азыркы операцияга дагы керектүү суммадагы акчаны топтогонго мүмкүнчүлүк болбой жатат. Себеби көз өтө начарлап кетип, кайта иштей албай калган. Кайрымдуу адамдардан баягы кайрымдуулук кылып коесуздарбы деген өтүнүч менен кайрылып жатабыз. Себеби азыр дагы кайта жетелетип калды, келинчеги жетелеп жүрөт, өзүнчө оокат тирлик кылышы кыйын болуп калды. Азыркы учурда ошо $4700 бизге табууга кыйын болуп атат. Айлыкка жашайбыз. Ден соолугуна байланыштуу чалым азыр иштөөгө жараксыз болуп турат. Жалгыз менин айлыгым жетпей турат. Ошон үчүн кайрымдуу жарандардан жардам сурап жатабыз. Жардам берип коюңуздарды суранабыз. Меники азыр бул көзүмдүн оорусу боюнча мен какпаган эшигим калган жок. Көптөгөн фирмаларга, анан чоң бизнесмендерге, жанагындай ишкерлерге кайрылып көрдүм. Эми баягы эл кызматында болгондон кийин өкмөткө дагы кайрылууга туура келди. Бирок баары бир эле ошол эл кызматында болгондон кийин ошо эл эле өзү биз искусство элге таандык деп коет. Ошол маданият кызматкерлери. Ошондуктан кайрадан эле ошол карапайым элге кайрылууга туура келди да. Ошондуктан сиздерден кайрымдуу жарандардан көмөк сурайбыз. Менин алгачкы операциям 2022-жылы болгон, апрель айында. Анда дагы ошо орозонун күнү болчу, орозо учуру болчу. Анан анда дагы мен анда такыр көрбөй калды эле, азыр 20% көрүп атат. Анда дагы жетелетип калдым эле, анан ошол кезде бул келинчегимдин иштеген жумушунан бул жерден чогуу иштеген кызматкерлер акча жыйнап беришип,
Бул ички айыл өкмөтүнөн да акча жыйнап беришип, мурунку иштеген менин тиги акыйкатчы аппаратында омбудсменде иштегем. Алардын аппараттан дагы акча жыйнап беришти эле. Токмок шаардык маданият бөлүмү, Токмок шаардык мэриясы, акимият, бул жерде кошуналар баардыгы жыйнап, айылдык ушул айылдык депутаттардан дагы жыйнап акча. Анан ал акча жетпей турган болгондо биз филармонияга кайрымдуу эл калкым деген концерт уюштурганбыз. Ошол концертке да билет сатканбыз. Ошолор болуп отуруп, Токмок шаардык маданият бөлүмүнө да концерт уюштуруп, ошондон түшкөн акчаны алып барып анан ошо клиникага тегип берип анан жасатканбыз да. Азыр болсо ошол элге кайрылып атабыз. Ал учурда операциям $7,000 түзгөн да. Азыр болсо $4,700 керектеле турган болуп турат да.